Пресса KG каналы бүгүнкү чыгарылышта шоу-бизнес алкагында болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырмакчы. Кыргыз эстрадасындагы ырчылардын арасынан акыркы мезгилде Анжеликага сын пикирлер жамгырдай жаап келет. Курулай ушактардан тажаган ырчы айым жеке жашоосуна тиешелүү документтеринде интернет колдонуучуларына жарыялаган. Бул жолу ал Инстаграмдагы баракчасына ыр саптарынан куралган сүрөт жүктөдү. Ыр аркылуу башкалардын жашоосуна кийлигишпөөгө чакырды. Андагы ырдын мааниси Анжеликага ушактардан чарчаганын түшүндүрөт. Билбей туруп жаратымды тырмаба. Билбей туруп менин жашоо сырымды жалган айтып ушак сөзгө чырмаба. Менин жашоом сенден бөлөк башкача. Алыс болгуң жакындашпа жакпаса. Жупунураак болсо дагы кебетем, ички дүйнөм алмаштыргыс таптаза. Булак барометр чекиткейжи. МКнын порно видеосу Назира Айтбекованын көңүлүн бурду. Адилетсиздик. Назира Айтбекова өзүнүн интернеттеги жеке баракчаларынан акыркы учурда дүң болуп жаткан тамашоочу МКга окшогон баланын порно видеосу тууралуу өз оюн жазды. Айтбекова өз постунда башкалар сыяктуу МКны колдогон жок. МКны эркексиң деп аябай колдодук Ортунда бир кыз болсо бачагын гана чыгармакпыз. Шерменде жана башка жакшынакай сөздөр менен атап, жерге сууга көмөлөтүп тепкилеп, кыргызды уят кылып атат деп жөн эле өлтүрүп койсок керек. Эркектерге дайым колдоо болот. Тескери басса да жарашат, эркек да дейбиз. Жылаңачтанса да жарашат, эчтеке болбойт, боло берет дейбиз. Балдарын таштап кетсе да жарашат, аялы начар да дейбиз. Аялдарды деле актаган мезгил болобу? Жеңилирээк эле көйнөк кийип калсаң, жеткен жеңил ойлуу деп айтышат. Акыйкатсыздык. Ушул статусумду да төпөштөйсүңөр азыр. Эркекке өчөшүп жылаңачтанып ал, жүрүп кет, жана башка деп жазасыңар. Көзү ачыгы жок эле көрөм да, жазыла турчу комментарийлерде. Кыздар абири менен турмуш куруш керек. Эркек тажрыйба топтоп, проституткаларга барып, анан үйлөнүш керек. Анан ал эркектер барган сойкуда сойку болуп иштеген үчүн да элдин жемесин угуп, төпөш жеш керек. Талап болмойн, товар болбойт деген эч ким жок деп жазып чыкты. Көпчүлүк Назиранын бул постунда айтылган сөздөрдү бир ооздон туура айтасыз деп пикир калтыруушууда. Эске салсак, видео интернет булактарына тарагандан баштап МКнын санаалаштары, белгилүү ырчылар, маданият өкүлдөрү аны колдоого алышкан. Булак барометр чекиткейжи.